Спорттук мектептер арасындагы «Мен чемпионмун» аталышындагы республикалык оюндардын программасына кирген улуттук алыш күрөшү боюнча өспүрүмдөр арасындагы облустук мелдеши жаш спортчулардын катышуусунда бүйүр кызыткан маанайда жүрдү. Анткени өлкөбүздүн аймактарында күрөштүн бул түрүнө кызыккан жаштардын жана жаш өспүрүмдөрдүн саны жыл санап өсүүдө. Ошондуктан да алыш күрөшү боюнча облустук турга адатта жолдун алыстыгын такай шылтоого алышкан Токтогул жана Тогуз Тороо райондорунан сырткары бардык аймактардан командалар келишти. Алыш күрөшү боюнча кыздар жана балдар арасында Жалал Абад областынын тандоо этабы болуп жатат. Буюрса республикалык деңгээлде кызуу даярдыктар көрүлүп жатат. Республикада буюрса Жалал Абад областы чемпион болот деп үмүттөнүп жатабыз. Мен чемпионмун аталышындагы мелдештин 12 түрүнөн Жалал Абад областынын район шаарларында өтүп жатат. Алыш күрөшү боюнча мелдештер Жалал Абад шаарындагы Исхак Разаков атындагы балдар өспүрүмдөр адистештирилген Олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин күрөш залында өттү. Бул жайда жаш балбандардын мелдештери жогорку деңгээлде өтүшүнө бардык шарттар түзүлдү. Жалал Абад областынын бардык район шаарларынан, анан дүсча спорт мектептеринен, ар кайсы райондогу дүсча спорт мектептеринен балдар, кыздар келишти. Бардығы аябай каттуу даярданып келишиптир. Аксы дүсчадан жакшы балдар, кыздар келишиптир. Каракөл шаарынын дүсчасынан, Кочкор Ата дүсчадан, Нокен дүсча, ошондой эле Жалал Абад шаарында Исхак Разаков спорт мектебинин балдар, кыздар аябай жакшы даярданып келишиптир. Сузак дүсчадан дагы жакшы балбандар чыгып атышат. Азыр жыйынтыгында азыр финалдык беттешүүлөр болду да, жыйынтыгында көрөбүз. Анан күчтүүлөрүнө мен чемпионмун деген республикалык чоң масштабтагы Нарын областында өтүүчү чоң республикалык мелдешке биринчи орунду алгандарды тандап алып, ошол жака Жалал Абад областынын атынан алып барабыз. Бул ирет облус борборунан алыс жайгашкан район шаарлардан келген өспүрүм балдар, кыздар күрөш килеминде мыкты беттешүүлөрдү өткөзүшкөндүктөрү менен эсте калышты. Баса балдар 8, ал эми кыздар 7 салмак бирдигинде күч сынашты. Бүгүнкү беттеш мен үчүн оңой эле өттү. Анан кийин мен соперниктерим алар деле жакшы иштеди. Мен деле анан кийин Аманов Казыбек агайыма рахмат. Biz Исхак Разаковтан келдик. Алдыда мен чемпион немеге күрөшкө жолдомо алдым. Жолдомо алып, эми ошол жака кетейин деп атам. Жыйынтыгында 16 медалды жеңип алган Исхак Разаков атындагы балдар өспүрүмдөр адистештирилген Олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин өспүрүм балдар кыздары командалык биринчи орунду жеңип алышты. Экинчи орунду 3 алтын медалы менен Аксы райондук балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин жаш балбандары ээлешти. Байгели 3-чү орун Базар Коргон районунун балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин тарбиялануучуларына буйруду. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал Абад шаары.